делең менин бактым деген сөз менен бүгүнкү эфирде баштагым келип атат. Чындыгында качан мен өзүмдүн бактымды табам деген суроо сизде дагы турган болсо, анда биздин биз жолуктук реалити долбоору көптөгөн сиздеги суроолорго дагы жооп берет. Сиздер менен кайрадан бирге НТС телеканалы жана ошондой эле менин кесиптешим Анжелика Кайратовна, Канат Шабданбеков менен биргеликте биз жолуктук долбоорун баштайбыз. Күн сайын биздин эфирге каттар абдан көп келип жатат. Анткени биздин катышуучулардын арасында талапкер болом дегендер көп болгондуктан биз ошолордун баардыгын кабыл алганга жетишпей жатабыз. Биз бирок аракет кылып бирден талапкер эмес, 3төн 6дан жада калса 10дон да талапкер киргизгенге даярбыз. Биздин акыркы чыгарылышта ошол талапкер болуп келген 29 жашта Максат мырза биздин катышуучу Асель менен азыркы убакта таанышуу уланып жаткан убагы, жана ошондой эле катышуучу Амирге келген Айгерим экөөнүн ортосундагы тааныштык уланбай калгандыктан биз дал эле ошол эфирден сиздердин көзүңүздөрчө айтып, биз эфирден сырткары Айгерим менен коштоштук. Жана ошондой эле кийинки эфирге деп калтырган биздин талапкерлер Мирлан мырза, Алина Нуржан бар. Булардын кимге келгенин алдыңкы мүнөттөрдө көрө аласыздар. Канат мырза айтып кеткендей эле, биздин бош турган отургучтарга азыр жаңыдан келген дагы талапкерлерибиз бар. Анда эмесе бирден бардыгыбыз ордубуздан туруп, позитивдүү кол чабуулар менен тосуп алалык. Бул жака Курсантбек мырзаны чакырабыз. Кол чабуулар менен тосуп алалы. Кош келиңиз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Кореянын ырчысы пысай келгендей эле болду окшойт бул жакта. Ордуктан орун алып бериңиз. Келиңиз. Катыра кол чаап туралычы, караңыздарчы. Кийинки талапкер Баласагын мырза. Келиңиз. Баласагын мырзаны. Керемет, эң сонун кыргыздын аты. Ассаламу алейкум, кош келипсиз. Ордуктардан орун алып бериңиз. Урматтуу көрүп жаткан биз жолуктук долбооруна талапкер болом дегендер кадамды таштап келиңиздер. Анткени бактысы үчүн күрөшкөн адамдар эр жүрөк кылып биз жолуктук долбооруна келип жатышат. Албетте, биз дагы учурдан пайдаланып, жалпы көрүүчүлөргө ысык саламыбыз менен биргеликте бардык катышуучулар менен, талапкерлер менен дагы болсо биздин көрсөтүүбүздү колдой турган өнөктөштөрдү жана ошондой эле демөөрчүлөрдү күтөбүз дейбиз. Себеп дегенде эң сонун платформа бул биз жолуктук реалити долбоору, сиздин жарнама орноштурууга эң сонун жер. Анткени эгерде ким бизге демөөрчү болсо өкүнбөйт го деп ойлойм. Кыргызстанда Instagram болобу, TikTok болобу, YouTube болобу, бардык жактан миллиондогон просмотрлар. Ар бир үйдө биз жолуктук долбоор сөз болуп аткан убак. Ал эми эгерде сиз биз жолуктук долбоордун спонсору болсоңуз, сиздин товарыңызды бардык кыргыз эли көрөт деп биз ишендирип кетмекчибиз. Албетте эле менин аккаунтум бар, Канаттын аккаунту бар, YouTube каналы менен биргеликте дагы биз жолуктук реалити долбоору көрсөтүлүп атат. НТС телеканалы бар. Анан 20дан катышуучулардын баардыгынын аккаунттары бүгүнкү күндө абдан активдүү, ошондуктан биз менен байланышыңыздар. Андыктан биз эфирди алдыга карай улайбыз. Спонсорлор аябай ойлонуп калды, бирок сиздерди күтөбүз. Ушул номерлерге чалып коюңуздар. Биздин кызматташуу оп-оңой эле. Алдыңкы мүнөттөрдө бизге демөөрчү болгондор жөнүндө кичине маалымат берип кеттик, бирок ошондой эле менин кесиптешим Анжелика Кайратовна Кыргызстандын ишкер айымы катары көптөгөн элдер сизди билет, жана ошондой эле Кыргызстанда эң биринчи жолу айымдардан ушундай өзүнүн брендин, өзүнүн бизнесин түзүп чыккан ушундай бактылуу айым парфюмун ушул убакка чейин көп жылдан бери көптөгөн бактылуу айымдар колдонуп келет. Эгерде сизде чында бактылуу болгуңуз келсе, анда бактылуу жыттарды себиниңиз. Эгерде сиз кыргыз брендин, кыргыз аталышындагы мына ушундай өндүрүлүштөрдү колдой турган болсоңуз, албетте мындай өндүрүлүштөр ушундай чоң долбоорлорду жана кыргыз элин колдоп, көптөгөн кайрымдуулук иштерге гана кирешесин жумшамакчы. Ошондуктан биз азыр мисал келтирип, бул жака продукцияларды коюп коебуз. Энтиде сиздин продукцияңыз болушу толук ыктымал. Ушундай бактылуу айымдын парфюмун азыр ачканда эле сон жыттанат экен. Сиз эмнеге мындай бактылуу жыттанасыз десе көрсө, сиз бактылуу айымды ачкан турбайсызбы? Андыктан бардык бактылуу айымдарга жана бактылуу жубайларыңыздарга, бактылуу апаларыңыздарга, бактылуу карындаштарыңыздарга бактылуу айымдан ушундай сонун парфюмдарды белек кылсаңыздар болот. Кыргызстан өнүгө берсин, өзүбүздүн ушундай брендтерди чыгара берели. Ал эми эфирди алдыга карай улайбыз. Катышуучулардын арасында бир орундук бош экенин байкап жатабыз. Албетте буга чейинки көрсөтүүдө биздин Нурдин аттуу катышуучубузга убакыт берилген.
жалпы ошол МТС телеканалы жана ошондой эле биз жолуктук реалити долбоорунун жалпы ошол администрациясы менен сүйлөшүп, өтө көп ойлондук. ооба, ойлонуп, мен чындыгында каршылыгымды көрсөткөм. Себеп дегенде эреже бузулгандан кийин четтетилиш керек, анын ордуна деле башка катышуучу келсе болот дегендей ой пикирим айткан. Бирок болбой эле Канат мырзанын колдоосу жана биздин катышуучулардын көбүнчөсү дагы бир мүмкүнчүлүк берели деген сунушу менен студиябызга Нурдин мырзаны кайрадан чакырып алалык. Кеңиздер кол чабалык. Нурдин мырза аябай аракет кылып эфирден сыртка кетем деп өзүнүн баягы чечимин чыгарды. Бирок биз дагы элдердин ар бир ой пикирин эске алганды унуткан жокпуз. Ошондуктан көпчүлүк дагы ушул SMS каттар аркылуу биз кайрадан сизди эфирге чакырганга туура келдик. Анткени сизди эфирден кетирип койсок дагы балким биз жолуктук долбоорунда бала кандайдыр бир чөгүп кетип, ошол эле жаман сөздөргө адашып кетип, башка тарапка кетип калыптыр деген да сөз ээрчөсүн деп биз сиз менен аягына чейин чогуу бирге чыгалы деп ойлодук. Андыктан сиз өзүңүз дагы эми мындан аркы пландарыңыз жөнүндө кичине айтып кетсеңиз болот. Маселелерди чечип келдиңизби? Ассаламу алейкум баардык кыз элиме. Ассаламу алейкум Канат. Биринчи жолу колдонгонуңду сурашпайынчы. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Куш келипсиңер, талапкерлер. Ооба, мага убакыт берилди, ойлондук терең. Анан сүйлөштүк, кеңешип кечтик. Ооба, сырттагы маселелерди чечип келдик. Баардыгы жакшы. Анан ушундай мага мүмкүнчүлүк берип жатканыңарга чын жүрөктөн ыраазымын. Биздин МТС редакторлор жана ошондой эле силерге ыраазымын. Канат мырза өзгөчө сизге ыраазымын. Ушундай колдоо көрсөтүп атасыздар. Жана ошондой эле мен биздин үй бүлөм болуп калчын. Байындагы чын кеттерди кыя албаган сыяктуу болуп, азыр мага жакшы сөздөрүңөрдүн баарынан айтканыңа чын жүрөктөн ыраазымын. Чын ошол баардыгы чечилди. Баардык маселе чечилди. Чечилди, Кудай берсе. Эч кимдин сизге доматы жок. Ооба. Эч ким биздин редакцияга келип ызычуу салбайт деп түшүнөбүз. Жок, андай болбойт. Нурдинди сүйөм, алып кетейин чүгешке дебейт, Жок, андай жок болбойт болду. Анан ушул жакта отуруп, өзүмдүн жошоомду улап, ушул жактан талапкерин күтөм. Талапкерлер талабым ошол эле боюнча калат. Баардыгын өзүңөр көрдүңөр, билдиңиздер, таразалап чечип келесиздер деген ойдомун. Ооба. Нурдин мырзанын башынан өткөн нерсенин баардыгын биз жашырбай чагылдырып берүүгө аракет кылдык. Эгерде ушундай мырзага тийип жашаганга, сүйүп жашаганга даярмын десеңиз, талапкер болуп келсеңиздер болот. Бүтөбүз. Нурдин мырза, орундук сизди күтүп калды. Биз болсо дароо эле талапкерлерге көңүлүңүздөрдү бурабыз. Буга чейин биз Нуржан, Алина жана ошондой эле Мирлан мырза менен тааныштырып өткөнбүз. Кимден баштайлык? Биринчи мындай кылбайлыбы? Биринчи кандай дейсиз, эгерде сиз макул болсоңуз, биз Алинадан баштайлы. Алина, келиңиз микрофонго, төрүбүзгө. Бизге келиш оңой эле болдубу? Сиз канча убакыт күттүңүз? Канча аракеттер болду? Микрофон жакыныраак кармап алсаңыз болот. Өзүңүз жөнүндө кененирээк тааныштырып кетиңиз. Кайсыл жактан болосуз? Канчага чыктыңыз? Эмне жумуш кыласыз? Мурда турмуш курдуңуз беле? Өзүм 20 жаштамын. 20 жаштасыз. Нарындан болом. Азыркы учурда банкта иштейм. Жогорку окуу жайымда азыр окуп атам. Заочно. Ата-энем бар. 6 бир тууганмын. 5 кыз, 1 уул. 2 жан турмушта, андан кийин мен. Мурда турмуш курбагансыз? Жок. 20 жаштамын деп атпайбы? Балким. 10 ай, 2 ай, 1 ай деле жашап, бирок ажырашып кеткендер болуп атат. Көрсөтүү, негизи көрсөтүү тууралуу да бир аз оюңузду билдирип кетсеңиз болот. Башынан баштап көрүп атасызбы? Сиз келген катышуучу башынан эмне жакты эле, же азыр эле оюңузду өзгөртүп көрдүңүзбү? Биринчи чыгарылыштан бери көрөм. Ошондо эле негизи келейин деген ой бар болчу, бирок мындай кадам таштай албай ойлонуп жүрдүңүзбү көпкө? Кезек күтүп калдыңыз? Кезек күтүлүп калды. Талапкерлердин саны абдан көп, бирок аракет кылыңыздар. Уланта бериңиз. Уланта бериңиз. Эмне менен алектенген жакшы көрөсүз? Ырдайсыз, бийлейсиз, сууда сүзөсүз, тамак жасайсыз? Өзүм банкта иштейм.
ооба андан Акча тышкары санаган жакшы дагы көрүнөт. эмне менен алектенесиз? Микрофонго. Кол чалып коелучу биздин талапкер. Анда кичине биздин талапкер өзүнө келгичекти биздин катышуучулардан да балким аябай алдын ала билгендер бар. Көз караштар кайсы көздөй кетип атат Алинаныкы. Кимге келди деп ойлойсуздар? Канат мырза, кандайсыздар? Көрүүчүлөр, баарыңарга салам. Талапкерлер, кош келипсиздер, баарыңыздар. Алина, Алина, айта берейин кимге келди, ошол жөнүндө айтайынбы? Толугу менен оюңузду билдире бериңиз. Менин оюмча Чыңгыз мырзага келди деп ойлойм. Себебин билбейм, бирок Чыңгызга келгендей сезилип атат. Жөн эле Кайсы айым келсе Чыңгызга келди. себеп эле кызганыч болуп калды окшойт Айзада Жок, сиздики. себеп деген эмнеге айта кетейинчи? Чыңгыз экөөбүз прямой эфирлерге кирип калып атпайбызбы? Анан көбү экөөңөр деле жарашпайсыңарбы, анан кайра эле экөөңөр чогулбойсуңарбы деген сөздөр көп болуп кетти да. Анан ушул жактан мен прямой эфирде Чыңгыз менен кирбей калганыма көп болду. Ошондон кийинчи бир 2-3 күн болуп кетти окшойт. Анан мен айтып коеюн, Чыңгыз экөөбүздүкү бүткөн. Мен дагы бир сүйлөгөн адаммын, Чыңгыз дагы ошондой. Анан Чыңгызга талапкер келсин деп мен ошол жактан да айткам, азыр дагы айтам. Ошол себептен тартынбай келе бериңиздер, эгер Чыңгызга келбесеңизчи, тартынбай келе бериңиздер. Биз жөн гана Чыңгыз экөөбүз бир жерде отургандан кийин бир туугандай болуп калганбыз, сүйлөшө беребиз, ар кандай общий темаларыбыз бар дегендей. Чыңгызга тамашалап айтып калып атам, Айзада же деп эле айтчы. Андан кийин Оюңузду уктук. Ошо. Булук. Саламатсызбы? Мырза, катышуучулар, талапкерлер, бул жактан Алина менин оюмча мен дагы Чыңгызга келди деп ойлойм. Анткени жаңы кирип келгенде сразу Чыңгызды карады да, сразу Чыңгызды карады, кирип отургандан кийин Чыңгызды караганын байкадым. Мен Чыңгыз эми карай турган мырза да каратып кайтып Чыңгызга карабай келди деп ойлойм. кетет. Азыр да айтып отурат ушундай мурункуда кичине бошобой калган депчи. Ошондуктан Чыңгыз да мен. Сизге келип калсачы? Келген жок го дейм. Мен ичимен чувствовать этем келген болсо. Акыркы убакта ошол эле интернет желесинде Нурпери менен Амирдин видеолору тарап атат, сүйүү жөнүндө ырдаган. Бул нерсеге сиз кызганбай элесизби? Жок, кызганбай элем. Эко тартып атканына эч кандай. Бирок Амир айтты ошо, кызганып атасыңбы, эмнеге кызганып атасың? Мен Нурпери менен эч кандай мындай эле сүйлөшүп атам, бирок Нурпери жакшынакай кыз деп ушундай айттым. Бирок сиз сүйлөшпөй калгандан кийин Амир видео тартып баштады го. Ошо балким ошо Амирге жагып жүргөн го деп ойлойм да. Ошо Эми алдыда убакыттар көргөзөт деп ойлойм. Азырынча биз Саламатсыздарбы? Алина, кош келипсиз. Талапкерлер, кош келипсиздер. Мен эмнегедир жолдошко келди деп ойлоп атам. Эмнегедир. Ошону эле айтам, себеби эмнеде? Өкөтөң банкта Аргумент иштейт айтсаңыздар, дегендейби? Аргумент билбейм, мен Чыңгызга бул менин видением. Чыңгыз канча пара болчудай эмес болуп атат да, менин оюм боюнча. Бирок жолдошко пара болчудай болуп атат, ошондуктан мен жолдошко келди го деп ойлоп атам. Сонун ой пикир, жакшы. Мен жолдош байкеге келди деп ойлоп жатам. Ошол жакты карап жылмая отурат го. Амирге береличи. Жакшы ой пикир. Амирге, Амир сиз. Assalamu alaikum баарыңыздарга. Амир. Келген коноктор, баарыңарга салам айтам. Үй бүлөңөргө тынчтык каалаймын. Жакшы, кандай тандап келсеңер, өзүңөрдүн бактысыңар үчүн тандап келдиңер. Жаман айтылган сөздөр болсо, же силерге айтылган нерсе болсо, анча көңүл албайсыңар деп ойлойм. Мен негизи ойлогонум жолдошко эмес, негизи Мунар эке жаман сон болобу, Мунар эке келди деп ойлойм мен. Амир эле мактады окшойт Мунарбекти катышуулардын арасында. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Саламатсыздарбы Ажыркайым, Канат мырза? Менин оюм боюнча Талгат байке келди деп ойлойм. Ошо жандан бери сүйүнүлө кайсыбыз мага келди. Талгат мырзага, ойлонуп атат да мен. Оюм боюнча ошондой. Талгат мырзага да талапкерлер аябай көп болуп атат азыр. Балким. Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Чоң салам. Нарындык болгондуктан алыс кетпейин деп Чыңгызды тандадык деп ойлойм. Нарын Чыңгыз.
Кыргызстан ичи болбосо эле, алыс кетпейин. Саламатсыздарбы? Алина аябай ыймандуу, тарбиялуу кыз экенин көрүнүп турат. Жанатан бери бетиңден нуруң чачырап келгениң деле мага аябай жактың да. Жакшы жагың менен тартып атасың адамдычы. Чыңгызга келдим деп ойлойм, бирок Айзада кызганып жаман болот го эми. Бул жерден билдирбейт да, конечно. Айзада буну мындай элдер улуусуң дей бергенинен чарчап анан. А эмне үчүн жолдошко келген жок деп ойлоп атасыз? Эмне үчүн? Айткыңыз келбейт, мына ушундай бизде ой пикирлер. Жолдош дагы банкта иштейт, Банкта иштейт, жылмайгандары, мындай уялчактыктары окшошуп кетет экен. Жолдошту мүмкүн болушунча өзүмө тарткан аракет кылып атсам, ушундай эле каршылар көп экен. Сиздер да Сиз студияда эле тартып бербей, мындай студиядан кийин дагы аракеттерди тартып көрүшүңүздөр керек. Динара айымден студиядан жолдош дегени менен сыртка чыкканда талапкерлер менен прямой эфирде жүрөт экен да. Эмби? Ооба. Байзак менен айтып атасыздарбы? Ар бир талапкер менен сүйлөшүп атасыз. Таанышуу максатында сырттан. Тамаша, албетте алдыга карай улайбыз. Сизге келдиби жолдош, Алина? Саламатсызбы, Алина? Мага көзөрүңүз аябай жакты. Менин окшош экен. Кош келипсиз. Мен оюнча Улукбекке келди деп ойлойм. Анткени Улукбекти карап атат. Анан ошо Улукбекке келди деп ойлодум. Саламатсыздарбы? Канат Мырза, Анжелика айым, кандайсыздар, көрүүчүлөр, талапкерлер? Менин суроом бар эле. Сиз келген негизи жолдошуңуз башка, мисалы түштүктөн болсо, башка областтан болсо, ата-энеңиз, үйүңүздөгүлөр кандай карайт, же жакыныраакка берели дейби? Көбүнчөсү эле негизи кызын узакка бергиси келбейт да. Ошого жооп бериңиз. Менин эң эжем Ошко тийген, андан кийинки Таласка тийген. Анан сиз кайсыл жакка тийген деп жатасыз? Аны кийин айтайын. Макул. Анда Мунарбекке келди деп ойлоп атам. Алина, сизге бир өтүнүчүм бар эле. Эми бул нерсени билбейм, айтсамбы, айтпасамбы, бирок сиз кайсы талапкерге келген болсоңуз, азыр студияга келгенден кийин оюңузду өзгөртпөстөн аягына чейин ошол талапкерге туруңуз, ошол талапкерге эле мен келдим дегенде. Себеби бул жакта мисалы биз алып баруучу иретинде билбейбиз да, кимге келгенинчи. Ооба, бизге дагы сыр. Бирок буга чейинки чыгарылыштан кийин бизде дагы чогулуш болот, ошондо сүйлөшкөндө редакторлор аябай таң калып айтышты. Баягы баардык нерсе жөн эле боло бербейт экен. Негизи бул студияда баардык нерсе эмне болсо дагы демек ушундай болмок дешибиз керек. Биздин Айгерим буга чейинки талапкерибиз Амирге келген болчу, бирок негизи башында Рыскелдиге келген, Рыскелди келбей калган үчүн Улукка келдим деп айткан болчу, бирок эмнегедир бул жака келип микрофон бергенден кийин эле Амир деп коюптур да. Ошондуктан биз да таң калдык, балким ушул Амирдин дагы ачык сөз айтып, кызды мындайча айтканда, жок болбойт, мен башка талапкер күтөм дегени дагы балким ичиндеги сезимдери болду. Билбейм, ошондуктан сураныч, аягына чейин кимиңиздер, кайсы талапкерге келсеңиздер дагы оюңуздарды өзгөртпөңүздөр. Сураныч, макулбу? Анан айтабызбы кимге келдик? Келиңиздер, анда көпкө күттүрбөстөн сиздин кимге келгениңизди акыркы чыгарылыштан бери күтүп атат. Жалпы көрүүчүлөр. Эмнеси менен сизди өзүнөн тартып алды? Кандай эмне өзү менен? Орбасырыктуу, өзүнө алып жүргөнү жагат. Өзүнө алып жүргөнү жагат. Колуңуздар көтөрүңүздөр. Ким өзүнө орбасырык десекти? О, жолдош эки колун көтөрдү. Туурабы? Кимге келдиңиз? Айтчын анда. Чыңгыз Мырзага келдим. Чыңгыз Мырза. Биз жолуктук. Долбоору. Кандай эле Чыңгыз мага келип турбай калдыңар дегенде. Биз жолуктук долбоорунда Айзадан айтканы туп-туура келип чыкты. Ошондуктан Чыңгыз Мырза сизди куттуктайбыз. Учурашпойсоңуздар болот. Эң жакшы. Мына ошентип биз дагы божомол кылып атканбыз. Жолдошко же Чыңгызга дегенде, бирок Чыңгызды жолдоштон дагы орбасырыктуу көргөн экенсиз. Демек бул сиздин тандооңуз. Анда отуруңуздар. Биз болсо азыр баштайбыз дегендей. Күттүңүз беле? Жок, вообще күткөн эмесмин да. Саламатсызбы, Алина? Биринчиден мындай күттүрбөй келип калган, дагы кырдаалга биринчи жолу туш болуп калдым. Чындыгында вообще күтпөптүрмүн. Азыр
биринчи жолу эфирге отурганда эле сүрдөй баштадым го. Талапкер күтүп отурганда эле бир өзүнчө неме экен, ошол жерге ортого чыгып, аябай сүрүү бар экен да чындыгында. Ошол эми таанышууну баштай берели анда. Суроолоруңузду берсеңиз болот. Алина, неге Чыңгыз деген суроо да сизге? Son суроо бирөөгө. Өзүңүз таап жүргөнүңүз жакты. Бул убакка чейин Айзада менен ортолорунда таанышуу бар болуп, сүйүү видеолорун тартып жүргөнүн көргөнсүз да? Көргөм. Анан ошол убакта кызга кылган мамилесин байкадыңызбы Чыңгыздын? Байкадым. Аракетин байкадым. Если жакшы көрсө, аракет кылат. Сиз Айзаданы дагы деле Чыңгыз мырза жакшы көрөт деп ойлойсузбу? Антип ойлойм. Кантип билдиңиз аны? Эфирлерден айтып. Балким сырткары жазыштыңыздарбы эфирден сырткары? Жок. Биринчи жолу көрүп атам чындыгында. Эфирлерден айтып калат. Турмуш курганга даярсыз. 20 жаш эрте деп ойлобойсузбу? Даярмын. Даярсыз. Анткени Чыңгыз биздин долбоорго келе жатканда талаптарды ошол Амирдей эле коюп, мен бир гана үйлөнгөнү келе жатамын, ойногонго, жөн эле сүйлөшкөнгө убактым жок деп айткан. Эгерде жолугушууга, балким азыр Чыңгыз дагы макул болуп калса, жолугушууга чакырса, сиз дагы ошол биздин баягы мырзанын, Чыңгыз мырзанын сезимдери менен ойногонго сөз беришиңиз керек. Кээ бирлер баягы эми биздин көрсөтүү аркылуу өздөрүн таанытуу иретинде келет экен, кээ бирлер хайп үчүн келишет. Сиздин өзүңүздүн максатыңызды айта кетиңизчи бир эки сөз менен. Хайп үчүн келген жокмун мен бул жака. Подписчик болуш үчүн келдиңиз. Активдесизби өзүңүз мындай соц тармактарда? Активдемисиз? Жашоодо өзүңүз мындай шайыр элесизби? Мындай толкундап жатасыз азыр, э? Уялба, келе бир колдоп жибереличи анда Алинаны. Чындыгында мага кандай десем, мындай башында дагы тарс сүйлөп, тарс айтып, мындай ачык айрым жүргөн кыздар жагат деп айтчу элем го. Сен айтып уялбай, оюңду так жеткизип, эч нерседен тартынбай сүйлөп отура бер. Ошондуктан катуу жигит ай. Алина баштайбыз кана. Уже эле тарбиялай баштады окшойт. Ооба. Чыңгыз өзү тууралуу маалыматтарды берип келет, ар бир эле көрсөтүүдө. Чыңгыз тууралуу кандай маалыматтарды билесиз? Чыңгыз тууралуу үйдүн кичүүсү экен. Ошону билдим. Башка эч нерсесин. Ата-эненин колунда калышы мүмкүн. Бир туугандардын баарын тегиз караганга, кайда кайненеге чай бергенге даярбыз, э? Чогуу жашайсыз. Бөлүнөбүз деп ызы салбайсыз. Азамат. Сурооңуз барбы? Сиз чоң окуу жайды уже бүтүргөнсүз, э? Жогорку окуу жайды эми окуп атам, 3-курсмун. Финанс кредитиде. Анан иштеп атасыз? Азыр банкта иштейм. Заочнода окуйм. Окуусу заочно экен. Практика жүзүндө акча таап иштейт экен. Негизинде сиз ушу көп акча тапкандар менен сүйлөшүп каласыз да. Акчага жакын айымдар менен да. Жок, негизинде андай деле эмес, же балким ошондой көрүнүп калат чыгар, бирок мен андай талаптарым жок да, эч кандайчы. Акча тапса экен, аны тийсе экен деген талаптарым жок. Мага өздөрү келип акчалыклар деп. Ооба. Мен Чыңгыз мырзага белек алып келген болчумун. Ошону берип койсом болобу? Ооба. Ошо биздин бул жакта редакторлорубуз улам мындай көрсөтүп атат эле, жанынан бери белектерди минтип коем, мага доставка келди, мага белек келди, же эмне болду? Биринчи жолу мынакей ушундай белек менен, кургоо келбей, коногубуз, талапкерибиз белек менен келип атат. Бул белекти ачсак болобу, чогуу? Өткөндө Мирлан мырза эч ким айтпай өзү жеп койду да, мына бат эле ажырашып кетишти. Биринчиден белегиңизге чоң рахмат. Азыр ачабызбы же ачпайбызбы өзүнөн сурайлы, если
Болду. Кандай сонун? Жардам беришип качканга. Жардамдашат дейм, жардам бериш керек. Мен жардам берейинчи. Кармап турам. Калчылдабайым болду, колум антет калды. Не экен? Бисмиллах деп жазылып турат биринчи эле. Новый день, новая надежда, альхамдулиллах. Анан негизи сен өлчөң Айтмочуңуз мырза, сизде акчалуулар аябай акчага жолугушууга кийим дагы бар экен. Кийип эле кетет окшойсуң азыр. Образда дайыр болуп калды окшойт. Сонун. Сиз аябай азамат экенсиз. Мен элестетип койдум кандай жубай болоруңузду. Менин оюмча деген шопинг кылып жүрөт да Алинач, анан кийин дүкөнгө киргенде эле айымдардын отделіне эмес, дароо эле эркектердикине кирет окшойсуз дагы. Носкисин аш керек эле, муусун аш керек эле, тигинисин аш керек эле, анан болгон акчаны коротуп кетет окшойсуз андай, буюрса. Жакындарыңыздарга, Бирок өзүнүкүнө окшош жемпир алыптыр, Өкүңүздөр чогуу. Бүгүн эфирден ушуну кийип чыгып кетет окшойсуз. Негизинде кыз кишиден белек алганда бир башкача сезимдер экен, чындыгындачы. Жактыбы? Ооба да. Көнүп алган. Кечке күтүп эле. Канадагы белектер. Анжелика, мен туулган күнүмдө нерсени айтып берейин, Качан дагынасың? $1000 куур берген. Мен элдер жаман ошону коробкадан чыгара элек, дагы деле 1 жыл болду. Ушундай белекти сүрсүткөн адамдар бар экен да. Мен кийип чыгам куурду. Тагын чыгам. Хорошо, белегиңизге биринчиден чоң рахмат. Азаматсыз. Кубанычтамын. Дагы суроолорум. Сизде ата-энеңиз билет да мени тандап келгениңизге? Ата-энем болгондо мамам билет. Папам билбейт. Если папаңыз билип калып, анан кийин ушул жерден каршылык көргөзө турган болсо, кандай болот? Папам менен мамам да ата-энемдин каршылыгы жок. Сида мени дайыма мени колдойт. Бактылуу бол кызым дейт, негизи жүрөгүңдүн эси табылсын, өзүң жашайсың дейт да, туурабы? Экөөңүздөр эгерде тааныштык уланып кала турган болсо, дароо эле ата-энеңиз менен тааныштырганга даярсызбы? Если баары жакшы болуп атса, анда даярмын. Эми суроону сизге беребиз го дейм. Бирок ага чейин биз ой пикирди Гулизадан уккубуз келип атат. Активдүүлүккө сиздерди чакырабыз. Океанадан уккубуз келип атат. Ооба, Океана, ошондой эле. Ошондой эле Нурпери. Алина, айым саламатсызбы? Кош келипсиз. Чын жүрөктөн келгени көрүнүп турат. Билегиңизди алып келип, бирок таарыңдаңыз, бирок мен башка катары көрө албай атам да. Анткени Чыңгыз Байкеге мындай шайыр, аябай же окшогон айымдар жакчу да. Анан сиз более спокойный, мага окшогон кыз экенсиз. Мен жактырбай калат-го деп ойлоп жатам. Бирок көрүңүздөр, Чыңгыз Байке кандай чечим кылат? Эгерде чындап шайырдыкка келип такала турган болсо, анда Айзада менен деле тааныштыктар уланмак. Бул шайырдык эми баардык нерсени чечпейт го деп ойлойм. Чыңгыз өзү эле шайыр кылып алат деп ойлойм. Жинне тиот. Саламатсызбы, жакшынакай кыз экенсиз. Менин оюмча Чыңгыз өзү плюс, бул кыз менен узкин ошондо нормаль болот го деп ойлоп атам, наоборот. Сонун. Чыңгыз. Саламатсызбы Канат мырза, Анжелика айым, баарыңыздарга салам, талапкерлерге да салам. Сүйкүмдүү, нежный кыз экенсиз. Мен ойлойм, экөөндөн жакшы пара чыгат деп. Эми Нурдин мырзага бересиздерби? Нурдин мырза, сиз дагы оюңузду айта кетсеңиз болот. Саламатсызбы Алина, куш келипсиз. Чыңгыз экөөңөр чындыгында аябай жарашчыда экенсиңер. Өңүңөр менен дагы бактылуу болгула. Жылмай эле турушат экен экөө тең, Жылмайып, чын жүзүнөн нурунан жүзүнөн нур чачат турат экен, аябай жылдыздуу кыз экен. Андыктан жакшы сүйлөшүүлөрдү каалайм. Бактылуу болсун. Өрүскелдин ордуну ким бүгүн? Бактылуу болсун дегендей. Нике каттаа сенденби? Болсун-ай. Мен ойлоп атам да, негизи Чыңгыз мындай шайыр көрүнгөнү менен жашоодо мындай спокойный да, анан бизге тандоо болгондо
Назираны тандаган да. Анан Назира экөөбүз сүйлөшүп көрөлү деп туруп, Назира экөөбүз сүйлөшө албай койдук, анткени ал дагы өтө спокойно экен деген да. Экөөбүз кандай жакшы деп элечи, экөөбүз тил табыша албай калган, экөөбүз тең келишпей калдык деп айткан. Эми таанышып көрүшсө жакшы болот негизичи, бирок узакка барбайтпы деп ойлойм. Чыңгыз, сен альфоз болуп кеткен жоксуңбу? Өткөндө Айзадан салонунан костюм кийгенсиң да? Эми бул кыз сенден ошондой энергия чыгып турабы, кыздар ошондой байкала, буга бирдеке бериш керек депчи. Анан жанатан бери Айгерим буга белекти берсе, бул утуру Айзадан тиктеп ошонун жанына коюп койду да. Аны коробкага жакшы деле салган жоксуң да, анычы. Мисалы үчүн мен бирөөгө ошондой белек берсем, мен көңүлүм оорумак да, мурда сүйлөшүп жүргөн кызына берип койгонумачы. Өзүң ойлосоң, сен бир кызга белек берсең, ал мурдагы сүйлөшүп жүргөн бабага колун жанына коюп, ошонун жанына коюп койду. Туура эмес да ал кылганыңчы, сыйлабагандык да ал. Эжеңен кеңеш сураган сүйлө Айзадан карап атасың да, жанатан бери кылчактап элечи. Мен оюм айтып кетейин. Азыр мен Динаржеге жооп берип кетейин. Айма, сен эч шашылбай отуруп тур. Динарже бул мен кофтаны эми бул жерге коюп койгондугум просто баягы камерага мешать этип калбайбы деп эле мындай столдун аркасына коюп койгондугум болду. А то андай эмес. Мен чын жүрөктөн кабыл алдым, конечно, берген белегин. Мынакей сиз айттыңыз, эми алдыма алып отурайынчы. Ошондо Чыңгыз, эмне кийимдерди кийип коюп жүрөсүң? Айзада пиджак белек кылды эле. Жок, белек кылган эмес, эми бул жерден мен чисто сатып алгам да. Сатып алдың эле. Мен айтып кетейинби оюмду? Мен жана жаңылышып алыптырмын. Азыр жакшылап мынтип карасам, экөө сонун эле пара чыкчуда экен да. Тем более ушундай шак кылып, подаркасы менен келип аткан бул аябай аял кишиге, тем более бул өтө чоң бир кандай десем, смелый шаг деп эсептейм да. Мен Чыңгызга айтат элем, бир мындай маленький совет, сүйлөшүп көр обязательно. Өзүбүздүн кызыбыз экен, нарындык, бою дагы. Укам экенсиң, сен нарындык экенсиң, сен көрүнүк экенсиң. Эми имеется в виду, көбүнчө нарындык балдар, нарындык кыздарды алгысы келе берет да. Мен го любой жака аралашыш керек мындай. Бирок каттап турасыңар. сонун пара чыкчудай болот да, жакшынакай көрүнүп атасыңар азыр. Саламатсызбы, Алина айым? Мындай караганда экөөңөр мындай аябай жарашууда эле экенсиңер да. Ошон үчүн экөөңөргө бакыт каалайм. Бир аракет кылып көргүлө. Ошол. Болду окшойт, Айзада сүйлөсө болбойт. Сиз дагы экөөңөргө бакыт менен каалайм деп койсоңуз. Каалайм. Негизи мен Чыңгызды жакшы билем да, баарынан дагычы. Анан негизи Чыңгыз лидерлик качествосы бар экен, экөөсү деп айтып кетпеди өткөндөгү эфирде. Бирок эми мага караганда Чыңгыз кичине жоошураак, сабырдуу, аябагандай эле. Оор басырыктуу, чындыгында туура тандаптырсыз. Бирок сизге айтат элем да, азыр эфирде может уялып аткандырсыз, Чыңгызга бирок ачыгыраак кичине көп сүйлөп, мен өзүм тишип ушинтип турган кыздар жагат да. Анан мен неге айтып атпайсыздарбы, ачыгыраак кыз болсо Айзада менен деле сүйлөшмөк да дальше депчи. Жок, биздики башкача себептерден. Эми жаш дагы. Түшүнбөй койдубу сизди? Кызганып. Ошол себептерден токтотконбуз. Бакыт каалайм экөөңөргө. Чоң рахмат. Андан башка эч нерсе айта албайм. Чоң рахмат. Анда урматтуу көрүүчүлөр, биз баардык ой пикирлерди түшүндүк деп ойлойбуз. Ал эми Чыңгыз мырза, эфирдин эрежеси боюнча эгерде сиз Алина менен тааныштыкты уланта турган болсоңуз, эфирден чогуу узатабыз. Ал эми эгерде улантпай турган болсоңуз, анда Алина менен эфирден коштошобуз. Сурап кетсем болобу? Болот. Чыңгыз мырза Айзада айым таанышты токтоду го, бирок сүрөттөрү постон неге алыны элек? Ушул суроону качан берет экен деп чындыгында күтүп аткам да. Ким келип берип, кайсыл кыз смелая болуп келет экен деп ушинтип күтүп аткам да. Ал сүрөттөр, видеолорду биринчиден канча деген эмгек менен тартылган, алар азыр көп деген просмотр жыйнаган, ошол үчүн жүрөт чындыгында. Андан башка ал жерде. Сиз кийин үйлөнсөңүз, кийин атнышы мамиледе болсоңуз аларды алганга даярсызбы? Эгерде мамиле деген ортодо жакшы болуп, бардык жерибиз келишип, чындыгында эми көңүлүбүз ачылып, бири-бирибизге бардыгына даяр боло турган болсок, албетте бүт баарын кылам.
Мен деле Анжелика Кайратовна менен тарткан видеолорум көп. Үйлөнсөм албайм. Өчүрбөй эле келатабыз. Чындыгында ал видеолор канча деген эмгек кетет, канча деген нерсе кетет экен. Эмгектин жыйынтыгында отурасыздар. Биз жолуктук деген долбоор ачылып дегендей. Ошондуктан эми болгон өткөн нерселердин баардыгын мындайдан калтырып, сиз болгону муза болуп беришиңиз керек, болгону айым болуп беришиңиз керек экен. Чын кызгабы же болочоктогу жолдошуңузгабы, чын кыздын жообу кандай болот азыр? Кандай жооп бересиз? Биринчиден мага келип аткан эң алгачкы талапкер чындыгында биринчи талапкердин эч качан көңүлүнө эле карап коесузбу? Жок, көңүлү дагы эмес, эми таанышып көрөлү чындыгында. Сүйлөшүп көрөлү, бири-бирибизди билип көрөлү. Кыз катары, айым катары жакшыбы? Конечно, биринчи кандай десем, первое впечатление деп коет го кыргызчасы. Биринчи көз ирмемдер. Биринчи көз ирмемдерге ооба, албетте. Жакшы, назик кыз. Татынакай, жакшы, имандуу, мындай кыз экен. Ошондо сиздин сөзүңүз? Таанышып көрөлү. Биз жолуктук долбоору келген талапкерлер менен арасында эгерде мамиле бири-бирине жаккан болсо, ал эми тааныштыкка кетип жаткан огу. Азыр биз болсо Чыңгыз менен Алинаны дароо эфирден сыртка узатсак болот. Ийгиликтерди каалайбыз. Чогуу биргеликте. Мына ошентип биздин көрсөтүүбүзгө талапкер болуп келген Алина жалгыз кетпестен биздин Чыңгыз аттуу катышуучубуз менен биргеликте алгачкы жөн гана таанышуу жолугушуусуна кетти. Расмий түрдө мындай кыз жигит же экөө жолук баштады дегенден алыспыз. Себеп дегенде биз жолуктук реалити долбоору эч кандай кыз жигиттик мамилеге же болбосо бир жүрүп же өзүнчө үй бүлө куруп кетүүгө мисалы үчүн каршы, ага чейинки бир нече эрежелер боюнча гана бара турган жолдорду, талаптарды бузбай аткарышыңыздар керек. Ооба. Биз бул жака ар бир талапкер келген сайын ниетибизден коюп, ушулар үйлөнүп кетсе экен, ушулар үйлөнүп кетсе экенден жакшы ниет коюп атабыз. Андыктан дагы да болсо биздин талапкерлердин арасында таанышуу катышуучулар менен күчөй берет деген ойдомун. Ал эми Анжелика айым, азыр мен бул жакта турган бизде акыркы болуп келип аткан эки талапкерибиз бар. Караңызчы, кадимкине мындай эстрада ылчыларындай очкилерди көз айнекчен экен. Мен оюмча эмне үчүн көз айнек кийген айтайынбы? Анткени биздин баягы катышуучулардын баардыгы тең эле көздөрүн карап отура берет экен да. Кимди карап атат, кимди канча жолу карады. Бул жака келген турбайбы дегендей, Ошон үчүн атайын мындай карап отура берелик, бирок биздин кимге карап атканыбызды эч ким көрбөсүн дегендей мааниде кийип алышкан окшойт. Туура жасадыңыздар, туура кылатасыздар. Менин оюм боюнча бул көз айнекти кийген себеби бул очкилер аябай кымбат турат окшойт. Ошондуктан бул жака келгенде да жада калса уктап атканда да чечпегиңе туура келе турган очкилер экен. Чечпей эле коюңуз, балки сонун көрүнүп атасыз. Ооба, сонун көрүнүп атасыз. Бул эч кандай тамашасы жок, бирок мындай өзгөчө киргениңиздер бизге да аябай жагып атат. Анда образ экен, Ооба, туура. Образыңыз да жакшы экен. Биз эфирди алдыга карай уйлайбыз. Мен отурбай эле ушул турган боюнча эле ооба, ошол толкундануу менен биргеликте болгондо дагы алыс жактан атайын сапар алып, ошол Бишкек шаарына мен дагы ошол бактылуу болгум келет, өзүмдү бактылуу кылганга мына ушундай аракет жасап атам деген кадамдар таштаган бир мырзаны чакыргым келип атат. Баарыңыздар эле мындай түшүнүп калдыңыздар окшойт. Кимди азыр төргө чакырабыз? Келбеттүү, сакалчан, жашыл, ушундай сонун кофта кийген Мирлан аттуу мырза төрүбүзгө келиңизчи. Караңыздарчы. Бизге аябай кызыктуу болуп атат. Кимге талапкер болуп келгениңиз, андыктан мына акыркы убакта баягы көптөгөн биздин көптөгөн аталарыбыз, апаларыбыз айтат, урпактар аябай кичирейип атат, кичинекей балдар төрөлүп атат депчи. Анан Мирлан мырза окшогон жигиттерди көргөндө уже мындай Кыргызстанда чындыгы баатырлар көп экенин элестетип атам да. Биздин катышуулардын арасынан да мисалы Улук окшогон симпатичный балдар боло турган болсо, ал эми кыргыздын чыныгы мындай сулуу жигиттер ушу Мирлан мырза деп элестетебиз да бизчи. Ооба. Болгондо дагы ошол Мирлан мырза, сиз Оштон жаңы эле самолет менен келдиңиз, учак менен. Ошондой маалымат туурабы? Жетишпей калды самолетке. Жетишпей калган саат 12-лерде машина менен
Сиз ошон чыкканбы? Төө ашууну ашып келе жатасызбы? Жөө ашкандай эле айттыңыз го сиз. Мен билем да, 18 саатка чейин ашып кетет. Бир жолу оштон келе жатып эле бир башка историяга кирип кеткем азыр. Чындыгында мындай баягы жол дегендей, бирок чарчабай эфирде чогуу отурганыңызга ыраазычылык билдиребиз. Көрсөтүү сизге жагып ататпы? Бул долбоор тууралуу оюңуз кандай? Ой, долбоор жагып атат. Долбоорду мен изначально көргөм башынан биринчи сезондон баштап көргөм. Көрүп анан ойлондум. Мен ушу 30га чыгып калдым. Кийин өзүмен бир жолу ажырашканмын өзүчү. Жашоо экен бул жерде ажырашуу болот. Биринчиси болбосо экинчиси болбосо үчүнчүсүнө бактылуу болуп кетесиң да, аракет кылсаңчы. Ошого карасам балдар чыгып атат, анан уялбай эле мен деле барып чыгайын дедим. Может ушул жерден ушу келген сулуу айымды может бактылуу болуп кетип, может ошо менен башыбыз бирип кететтир деген ой максатта, жакшы ой максаттарда ушул жол арбытып, ошо оштон жумуштарды бир 2 күнгө токтотуп ошо келдим. Эмне жумуш кыласыз? Өзүм мен спорт тармагында иштейм. Биздики в основном ММА. Биз Ошто спортивный зал бар. Спортивный залда управляющий болуп иштейм. Управляющий плюс тренер, детский тренер. Балдар менен иштеп келесиз да. Жаш балдар менен иштейм. Ошол изначально өзү 18 чыкка чейин спорт менен машкан эмесмин. Бирок 18 жаштан кийин уже мен өтө кызык болгон, потому что бул жашоону жаман нерсеге неме болбой, лучше өзүм ден соолугумду ойлойлун. Ушул спортту машыксам мен, может, хотя бы менен бир чемпион чыкпаса дагы, например, может, чоң бир нерсени үйрөнтүп, жаштаргачы правильный тарбия, например, правильный путь көрсөткөнүчү. Ошол спорт жаатында иштейбиз. Турнирлерге барабыз, жакшы ийгиликтер бар, Кудайга шүгүр. Канча жашта үйлөндүңүз? Эрте болуп калды окшойт, э? Так, жок, эрте деле эмес, вроде 25 жаш үйлөнгөм. Просто кандай десем, жашоодо болот экен дейм. Балалуу болгон жоксуздарбы? Балам бар, аялым менен турат. Аялымдан ала албайм, потому что эмеге жакыныраак болот да балача. Канча жашта? 4 жашта. 4 жашта балам, апасы менен ушул ата энеси менен турушат. Жардам берем, колуман келишинче ушул чакырган сайын барып, эмнеси керек болсо алып берем. Кандай десем, ата болуп өткөттүм, ата деген билдирип, көрсөтүп жүрөм да. Может, ол ойлогондой сонун ата боло албайтмын, может, нормально аракет кылам. 5 жылдан бери бойдоксуз, демек. 5 жыл болуп калды. Ошо 1 жылдай где-то жашагам, 1 жылдай жашап, тилек аш болбой калды, ошо балам төрөлгү чейин ажырашып кеткенбиз. История долгий да, өтө долгий. Сиз келген айымдын эмнесин жактырдыңыз, катышуулар? Ал айымды мен деп сөз менен деле айта албайм. Просто көрдүм, жагып калды. Что-то чувства какие-то пайда болду, жакты ошол айым. Аракетке берекет дейт да. Мен азыр, например, уялып келбей калсам, может, бул мен өкүнүп калышым мүмкүн да. Если даже мен ал кыздан отказ алсам деле, мен өкүнбөйм да, зато мен келип кеттим. Бул жашоодо бирде жеңиш болот, бирде жеңил болот. Ошон үчүн рисковать этип келип, ошол айыма келдим. Жөн эле дейт, эч кандай бир аракет көрбөстөн отуруп өкүнгөндөн көрүү дейт. Ошол аракетти көрүп туруп, анан кандай жыйынтыгы чыкса да ошого ыраазы болуш керек экен да жашоодо. Анткени жашоо бул өзү эле аракеттен турат экен. Конечно, потому что бул кызды мен өзүм тандап келдим да, жүрөгүмө жаккан үчүн ушул кызга келип, бул кызды тандап, если даже өкүнсөм дагы, мен тандоом да. Бул кызды мен тандап атам да, если ал отказ беришсе дагы, мен ыраазы болуп эле кетем, мен эч качан наоборот бактылуулукту каалап туруп эле кетип. Сырттан талапкер болуп келем дегендерге аябай сонун жооп болду Мирлан мырзанын, анткени чындыгында өтө туура сөздөрдү айттыңыз. Эң сонун чечим чыныгы жигиттик кадам. Мен болжолум менен ой пикиримен баштап, анан сөздү Талгат мырзадан баштайлыкпы. Мен оюмча дейм. Мен азыр
эмне деп да ойлошту билбей жатам. Бизде ошол баягы эле Гүлиза деп балким ойлоймунбу же тескерисинче Айзада деп ойлоймунбу билбейм. Сизчи Талгат кантип ойлойсуз? Алейкум ассалам. Ошону ашып кетипсиң, кичинекей шага эмес, толук койгон шагага аттап келатыпсың. Мен ойлойм, өзүң спорт жагында жүргөндөн биздин айымдарда да фитнеске барган айымдар бар, бирөө. Мен ойлойм, Айзада айыма келди го депчи. Саламатсызбы Мирлан эке. Мага ошол здоровый красавчик байт экенсиз. Мен оюмча 100% бул Умсунайга келдиңиз деп ойлойм да. Ошол. Саламатсызбы, кош келипсиз. Мен оюм боюнча ошо Айым эжеге же Умсунай эжеге келдик деп ойлойм. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Мен оюм боюнча либо Умсунай, либо Гүлиза деп ойлоп атам да. Экөөнүн бирөөсүнө келди болот деп. Саламатсызбы Мирлан баке, бергениңизди бааладым. Мен ойлоп жатам, бул жерден Динара эжеге келди го депчи. Анткени Динара эже да оштон болот. Эмнеге келбегенге да Динара эже деле күтүп жатпайбы? Динара эжеге келди деп ойлойм. Динара айымга келди деп ойлойм. Мирлан мырза, каяктан качка берип жалаңызды чоңойтса да мага кичине үйрөтүп совет бербесеңиз. Менде шанс барбы дейсиз? Шанс бар. Сизде болгонго. Мен рожден ушундай, мен өзү чоң баламын, өзү ата-энем, атам тарап, апам тарап чоң адамдар болгон. Ошон үчүн өзү кичинекей мен уже вес нормальный болгон, мен уже кандай десем, привычка өзүнүн весимен бийик жүргөн баламын да, постояннычы. Я сизге советим болсо, кайра төрөшүңүз керек. Жок, сизге просто пищевой добавок, например, правильно, например, ушул именно вес кошо турган таблеткалар бар, креатиндер бар. Ошолордун кайна десем, алып ичип, тренировка кылсаңыз, вес көтөрүлөт сизде. Нурперден здоровыйраак болуп каласыз. Ошону колдоно турган болсоңуз. Мен оюмду айта кетейин. Мен Динара эжеге келдик деп ойлоп атам да. Нурпер экөөңөр окшош жүгүрдү экенсиздер анда. Мирлан мырза, кош келипсиз. Бир суроо берсем болобу? Сиз оштуксуз да, оштонсузбу? Анан сиз Кыргызстандын мындай жер тандабайсызбы, область тандабайсызбы, же сиз өзүңүздүн эле түштүк тараптан эле үйлөнөсүзбү? Мен кандай десем, жана ушундай суроолор көп болуп атат, силер ушул жерде талкууга көп болуп атасыңар, например. Эми кандай десем, жер тандабай, эмне кыргызбыз да бүт барыбызчы. Например, мен хоть Баткенден үйлөнсөм, хоть Ысык көлдөн, хоть Нарын Талас, бул Кыргызстан болуп атпайбы, кыргыздын кызына үйлөнүп. Мага без разницы, главное мага жакса ал кыз, мени уважать этсе, мен аны бактылуу кылганга аракет кылам, конечно. Мен колуман только ошо бактылуу кылыш. Рахмат, анан эме Умсунайга келди деп ойлойм. Неге? Билбейм, Умсунай байкеси экен деп ойлоп атасыз. Байкеси. Болбой эле. Карындашы. Айтып атпайбы, Таластан болсо деле көзүм. Анда мага келди. Үйдөн болсо деп. Айтпайм андан башка эч кимди. Бербейм деп коесуз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келипсиз, азаматсыз. Чындыгында нак сүйлөп жакшы отурасыз. Мен ойлойм, Умсунайга келди депчи, чын-чынына келгенде. Далил болсо, менин жүрөгүм ошондой интуиция берип атат да. Умсунайга келди деп. Эмне үчүн жок? Умсунай? Эмнеге болбосун? Менин оюм боюнча, если Ысык көлдөн болсо деле деп атпайбы, Таластан болсо деле Айзада эжени ойлонуп атам негизичи. Айзада Умсунай дейт, Умсунай болсо Айзада дейт. Айыма ким дейт? Эми айтып атпайбы, точно айтып атат да, же түштүк болуш керекпи дегендечи, түштүк болуш керекпи дегенде айтып атат, мага айырмасы жок депчи. Анан айырмасы жок деп туруп оштон болуп калса, анда значит ошту эле экен да деп эме кылса керек деп ойлоп атам. Оштон эле тандап турса депчи. Саламатсызбы Мирлан мырза? Саламатсыздарбы? Мирлан мырза аябай жакшы сүйлөткөн. Негизичи мага келсе мен макул демекмин, негизи просто айтып атам да. Бирок мен аргументтерин айтпай эле коеюн. Мен мунага келди, себеби мындай деп, трайбалист деп чыгышат экен көрүүчүлөр дагы элечи. Мен оюмча Умсунайга келди деп ойлоп турам. Аргументин айтпай эле коеюн. Бирок жакшы тандоо. Бар эле түшүнүктүү болду окшойт анда, Биз дароо эле Мирлан мырзага өтө окшойбуз анда. Ооба, Мирлан мырза дагы
кучак гүл менен келиптир, бирок ошол кучак гүлдү Өйдө туруп койбойлу анда, талапкер болуп, биз жолуктук долбоорунун көрүүчүлөрү талапкер болуп турган биздин дагы бир баатыр жигитибиз Мирлан мырза өзүнүн кучактооло гүлүңүздү алыңыз да гана кимге келгениңизди ошондон кийин айтсаңыз болот. Бир кол чаап коелу. Бул жерге келип туруп, биздин тартып аткан оператор жигиттер тартып аткан камераны карап туруп айтып койсоңуз болот. Кимге келдиңиз? Мен бул проектке Айзадага келдим. Баракелде. Келиңиз. Мындан билеп кетсеңиз болот. Чыңгыз менен Айзадага дегендер бүгүн башкача таанышкан. Никеден кийин дебейсиз, эң сонун. Айзада тамашакай ушундай кызыбыз бар. Айзада фитнеске барып жүр мындан. Баары эле саламдашып атса, мен деле саламдашып коеюн дедим. Саламдатып койсоңуз болот. Аябай көп кыздын кыялындагы жигит экенсиз. Даже жада калса Айзадага колун да берген жок. Демек бул Айзадага болгон урмат сыйы да. Азыркы убакта ортодо мамиледе сразу эле саламдашмакчысың, эң биринчи жолукканда эле бетинен өпкөнгө шашылат жигиттер. Ошондуктан мына Мирлан мырзадан ушул сапатты үйрөнсөк болот экен баардыгыбыз, мына буякта отурган жигиттер. Атыңарды айтып эле коеюн. Анда биз Айзадага берели. Мен сүйлөп атсам такыр караган жок да меничи. Анан мен мага келген жок болуш керек деп ойлодум. Эң биринчи эле. Рахмат тандооңузга. Негизи мен ойлоп аткам, Чыңгыз менен эми жакын арада эле бүтпөдү, пока эми эч ким келбейт болуш керек деп, анан эмнеге келбесин, себеп дегенде прямой эфирлерде келебиз дегендер көп болуп атат. Келет эле болуш керек деп күтүп эле жүргөм, бирок именно бүгүн эмес болчу да. Анан жакшы чечим. Чыңгызга Алина келди, Чыңгыз кетип калды, ал менен жетелешип. Кийинкисинде болсо Айзадага Мирлан байкенин келгени туура эле болду болуш керек. Кандай дейсиз? Просто бир айтып кетсем, мен уже айтып атпаймынбы, проектни эң башынан көргөндө мен ошол Айзаданы Чыңгыз экөөнү ошо пара болгондон баштап көргөм. Анан МТСке жаздым, анан кийин вопростор кетти, кайсы кимге талапкер болуп барасыз деди. Анан мен эми билбедим да, может пара болсо деле бара берсе болот окшойт деп, анан мен жазгам да, Айзадага барайын депчи. Анан десем алар азыр Чыңгыз экөө ушундай типа отношения сыяктуу сүйлөшүп атат. Если эртең же нары же бери болсо, анан сизге обязательно кабар кылабыз дедим. Анан мен уже изначально жазып айткам да, мен анда жазып коюңуз деп. Уже кандай десем, экөөнү көрүп калдым, постоянно. Эми мен в основном проектти целый көрбөдүм да. В основном ушу Айзада менен Чыңгыз экөөнүн эмне болуп атканын көрдүм да менчи. Ошо экөө эмне болду, жакшы эле, жакшы, значит, если көрүп калдым, сразу анан жаздым мен. Эже билесизби, мен жаздым менен го карап койгула десем, кызыгатыңыз биринчиде турасыз деди. Ошо сразу возможность болду. Эми келбей деле койсом болот эле, кандай десем, уялып, тартынып, жагындай сүрдөпчү. Бирок эми сүрдөгөндөн кийин бул жакта дагы алдамчы болуп калбайын депчи, мындайчы, өзүм сүйүм үчүн барасың да. Айзада менен Чыңгыз эки жолго түштү дегенде канчалык деңгээлде сүйүндүңүз? Ошончо карап жок, мен сүйүнбөйм, мен эч качан сүйүнбөйм. Потому что мен бул жакшыда көргөм да, например, эки жолго жууп түшүп кетесиң. Анан кийин мен наоборот экөө бактылуу болсо экен эле деп аткам. Мен өзүң жакшы көргөн адамга эч качан жамандык каалабаш керек да, эркек кишичи. Если жакшы көрүп ал сеники боло албаса дагы, каалабасаң бактылуу каалап эле калып кете бер. Сенин пешенең башка да ачылат да, например, башка бирөө бар сен үчүн. Бул жашоодо жазылган да, өмүр бою бир жалгыз өтүп кетпейсиң. Ошон үчүн мен только бактылуу каалайт элем. Просто көрдүм, значит, болду. Бирок сизге жол ачылган үчүн сүйүндүңүз да? Кандайча, прям, конечно, кичине ичиңе сүйүнөсүң. Мунусун чыгаралы дегенбиз биз. Айзада сурооңуз болсо. Мен эмнем жакты сизде? Эң биринчи, мындай аябай прям баалаган сапатыңыз мендеги. Кандай десем, баалаган сапат жөнөкөйлүк. Адамды, например,
мен деле например противмун да жанагындай бирөөгө бирөөнүн неме вообще ушактан жаңы эки киши болгондо аялым болобу же девушкам болобу без разницы мен девушка болгонго айткам азыр үйлөнгөн айткам потому что уже үйлөнүү максатта келгем мен деле например ушул ушак нерсени жаман көрөм бирөө например болбой калдыбы же бирөө алдап кеттиби хайп кармап кеттиби эми ал адам өзү үчүн да ал эртең өзү жооп берет да анан кийин сен аны күнөөсүн айтып туруп эртең ошол күнөөгө сен двойной жооп бересиң да ошон үчүн күнөөсүн айтпай эле сен өзүң бактыңды издеп келдиң бактыңды таап кете бер болду ошол эле башка бул жерге биз ушакташкан келген жокпуз да мүнөздөрү окшошкон экен тарс айтат экен бирөөнүн аркасынан сүйлөгөнгө каршы дегенде Айзада мурунку баягы турмушу тууралуу бир баласы бар экен 4 жашта экен Мирлан мырзанын буга көз карашыңыз кандай негизи эле сизге мына ушундай талапкер келип атат мынакей факт бизнес айтканча мен операторго бул нерсени обязательно в первую очередь айткам мен айткам что ажырашкам мен может Айзадага барсам мен может неме болуп калбасын деп эле буну деле убактын албам да может буга ажырашкан балдар может болбойдур депчи десем бирок талабына койгон нерсе например жок да например кээинки кыздар койгон напримерчи мага ажырашкан балдар келбей эле койсун деген да бул Айзаданыкын андай сөздү укпадым операторлор деле айтты келе бергиз андай сөз болгон жок дедим келдим ошого ушундай болду эле ооба негизи талабым да жок бирок мен өзүм аябай эгоисткамын да меники значит меники болуш керек мен негизи баягы баласы бар ажырашкан адам менен сүйлөшүп көргөн эмесмин сүйлөшүп көрсөм дагы билип алсам уже стоп койчумун да эми азыркы эркектер сырттан алдап жүрө беришет го үйлөнгөн эмесмин ажырашкан эмесмин деген сыяктуучу менде болбой койгон эмес ошондой эме койгом себеп дегенде мен өзүм турмушка чыга элекмин анан жакшы болмок аябай эле мындай үйлөнбөгөн мырза келсечи мага бирок билбейм азыр айта албай турам албетте туура убакыт көргөзөт баарын дароо айтканга деле шашылбай эле турсаңыз болот бир суроо берейинчи эми намаз окуйсузбу 5 убакыт окуйм багымдатты окуп турам өзүм кандай десем дин жөнүндө көп окугам көп маалымат алгам ошон үчүн аракет кылам что например пешенеде может сен аял кишини жакшы көрсөң ухаживать этип жактырып алсаң ал без разницы деп ойлойм мен ал нерсеничи Мирлан мырза кечиресиз бир суроого жооп берип коесузбу мен Айзада менен өзүм жакын жүргөндүктөн мунун вкусун билем да кандай балдар жагат Айзадан ушу бир жаман көргөн жери ушу сакал койгон балдарды жактырбайт да анчачы сиз ушу Айзада үчүн сакалыңызды алып койгонго даярсызбы причина сакалда эместир потому что сакалды койгонун себеби например эми динде бар немеде если жактырып алсам ушу Айзаданчы если вдруг ал мени жактырып калса мен ойлойм жакшы адам кандай болсо ошондой жакшы көрөсүң сакалың ал деп сакалың ал дебей эле эркек кишини тем более мен эми Айзадага бир совет айтып кетет элем таанышып көрүш керек го деп ойлойм анткени мужественность чувствуется действительно мужественность чувствуется сүйлөгөн сөздөрү дагы кесиби да жагып атат мага абдан негизи эле кыздар ушундай балдарды жактырышат го мындай большой прям жанында мындай как маленькая под защитой жүргүлөрү келет жакшынакай мырза экен мен Айзадага айтып келем бир байкап сүйлөшүп көр деп бир совет берет элем саламатсызбы дагы бир жолу Мирлан баке 1000 жолу сүйүп атсаңыз дагы сакалыңызды албаңыз анткени бул сакал деген сүннөт бул эркектин көркү десек да болот Айзада болсо ушундай чыныгы мырзалар керек болчу негизи бир жолу сүйлөшүп көрсөң жакшы болот деп ойлойм да бакыт каалайм силерге саламатсыздарбы дагы бир жолу сага ушундай жигит келгенине просто сен сүйүнүшүң керек аябай сүйүнүшүң керек ушундай сонун жигит узак жолдо кыпкызыл гүлүн көтөрүп алып келгенине сен аябай просто сүйүнүп кубанып кучак жайып эле тосуп алышың керек да анан сен азыр айныганып турасың жок
сакал жөнүндө бир айтып кетти. Ажырашкан балдарды мен турмушка чыгам дебегенмин. Мен эгоистмин дегенге ал мурдагы келинчегиңиз менен сүйлөшүп турасыз дегендей кылып атасың. Эми сен 28ге чыктыңбы? 28 жашыңда өзүңө мындай 28 жаштагы бала же болбосо 25 жаштагы балага тийип калам деп мындай азыраак эле ойлонуп койгонуң жакшы да. Бул бала деле улуу эмес, сенин 2 жаш эле улуу экен. Прям 40ка чыгып калган жок мага ошо элдер кемпирдегидейчи. 30 жаштагы жакшынакай эле бала экен. Сөз ордунда сүйүнүп эле тосуп алышың керек бул баланычы. Динара эже, сиз туптуура айтып атасыз. Мен негизи жаш жөнүндө эч нерсе айткан жокмун бул жакта. Бул мырза даже 38-35 жашта болгондо дагы мен жашка карабайм. Жаш жөнүндө бул жакта эч кандай сөз болгон жок. Просто адамдын өзүнүн ичиндеги баягы жүрөккө буйрук бере албайсың деп кечээ эле ким Назир айтып атпады беле? Эми баарыңар эле мен негизи угам силердин пикириңерди мен колдойм. Баарыңардыкына макулмун, бирок эми өзүмдүн дагы ичимде чечимим бар. Мен Мирлан мырзанын алыстан келгенине аябай сүйүнүп атам. Мен дагычы ушундай алыстан оштон бери эмне деген жер, жол азабы, көр азабы деп койчу эле. Рахмат абдан келгениңизге ушунчалык ыраазымын. Чечимди айта берейин деп. Талгаттын дагы ой пикири бар экен, кошо турган. Бир жолу салам алейкум. Айзада айнын айткан сөзү бар, биз ошого отуруп калабыз да. Мен биринчиси болгум келет дегенчи. Ошол оюн дагы мен айтат деп ойлойм да. Ошо ойдо болот биякта. Спортсмен жигиттер керек болсо фитнеске барла кыздар. Мен оюмду айта кетсем, Айзада эжени түшүнүп турам. Бул дагы менин башыман өткөн мындайчы. Анан жүрөктө эч нерсе кабыл болбогондон кийин кыйнаштын кереги жок да, бири-бирибиздин убактысын алганынчы. Анан өзүңүздүн тандооңуз менен тандаңыз да. Сиздер наоборот Айзаданы ойго салып таштадыңызбы силер? Сезатмын жүрө. Жок, өзү Мирлан мырзага бир суроо берейинчи. Мирлан мырза, эгер сиз Ошто жашайсыз азыр, анан экөөбүз Кудай буйруп калса, нике кайып болуп калса, мени Ошко алып кетем деген оюңуз барбы, же бул жакка келип жашайбыз деп ойлойсузбу? Кандай оюңуз? Так, мен өзү кандай десем, мен өзү Ошто в основном жумушум, карьерам Оштодо, например, кандай десем, ал жерден кетип калсам, бул жака келсем, например, мындакта деле иш чыгат магачы. Например, именно тренерский болбосо деле мен өзүм, например, поварское образование бар да, например, повар болуп ишке кирип кетсем болот, тигиндей кылсам болот. Просто кандай десем, Ошто жаман эмес, например, Оштодо развитие болуп атат, например, аны ким кылат? Биз жаштар кылабыз да, например, бүт баары Оштон кача берсе, например, Ошто таштап келе берсе, Бишкек өнүгөр, анан Ош калып кетет да. Оштодон кичине. Мен просто эмнеге деген без разницы мага каерде жашоо болот. Мен баам ошол жашаган жерде салым кошкубуз келет да. Кыргызстанга салым кошуп, Кыргызстан желегин көтөрүп, ошой ниетим бар. Бирок менин атам отдельно жашайт да. Апам менен жашайм мен, апам Москвада. Апам айта берет, канча иштесең дагы ошто Бишкекке келип жашайбыз дей берет да, эмнегедирчи. Мен апам менен спорлоша албайм, мен убакыт көрсөтөт, может ошо биздин залдын филиалы Бишкекте ачылып калса, Бишкекке келип, может Бишкекке туруштуу болот. Точно айтып койбойт да, эртең эмне болорун билбейбиз. Бирок эми ал ой принципиально эмес экен да. Негизи мен айылдан келгенден бери Бишкектен эч жака чыккан эмесмин да. Ошко барып келейин деп атасыз. Негизи Ошко баргам, 2-3 жолу баргам. Ош аябай жагат, тамактары, тим эле адамгерчиликтери, Оштун адамдарын, Оштук подружкалар, курбуларым бар. Оштун тамагы. Анан негизи Ош жагат. Бирок жашап көргөн эмесмин. Анан может эми мен сүйүү пайда болуп кетсе, мен любой жака барып жашап кете алам деп айта алам. Себеп дегенде мен билем анычы, өзүмө ишенем. Любой жерден окат кылып кете алам. Ага биз да ишенебиз, Айзада айым ушундай тың сонун. Күмөн санабайбызбы сизге? Африкага барып койсо деле жашап кетип Анда Анжелика айым дароо эле биз баары эле түшүнүп болду окшойт. Көрүүчүлөр да күтүп атат Айзаданын жообун. Эгерде Айзада тааныштык уланбайт десе, анда биз Мирлан мырза менен коштошобуз. Эгерде таанышып көрөйүн, жакындан да билип көрөйүн дей турган болсо, экөөнү эфирден сырткары узатабыз.
Мен көргүм келип атат. Жок дегенде бир жолу сүйлөшүп көрөйүн. Уруксат бериңиздер, сүйлөшүп көрөйүн. Ошончо алыстан келип атса, оюн угайын. Азыр бул жактан экөөбүз сүйлөшкөн жокпуз. Жакын отуруп мындай көз карашып сүйлөшөлү. Анан чечимимди айтам. Айзаданын чечкиндүүлүк кылган кадамына жалпы биз ыраазы болуп отурабыз. Андыктан талапкер болуп келип жаткандарга биздин катышуучулар дагы өзүнүн урмат сыйын көргөзүп, биринчи эле дароо жок дебестен таанышууга чыгып көрөйүн дегенде бул жакшы чечим болду деп ойлойм. Андыктан Анжелика айым. Ал эми Айзада жана Мирландын мамилелери кандай болот? Жана ошондой эле алар алдыны көздөй дагы уланатпы же эмки көрсөтүүдө токтогонун айтышатпы, аны көрө жатарбыз. Азырынча болсо сиздерди чогуу биргеликте биз жөн гана таанышууга чогуу узатабыз. Биз жолуктук долбоору 100% реалити шоу. Мирлан мырзага ишенип калдым да мен мындай Айзада келип кандайсыз деп мындай учурашкандан жакшы деп койду. Демек биздин кызыбыз мындай жакшы эле инсан менен жолугушууга кетти. Ар бириңиздер үчүн кабатыр болуп турмай болуп калдык биз. Кубанычтар, бирок ичинде ичиктеги сезимдер бир башкача болуп атат. Мына ошентип бат эле убакыт өтүп кетти. Себеп дегенде биздин көрсөтүүбүздө бир эмес эки түгөй жолугушууга таанышууга кетишти. Талапкерлерди биз дагы да болсо күтөбүз. Сиздер түшүнүп жаткандай эле талапкерлер кимге келе элек болсо, алар биздин Instagram баракчабыздагы, расмий Instagram баракчабыздагы стористерде байма-бай мага талапкерлер келгиле, бул номерге чалгыла деп биздин редакция номерлерин коюп жатышат. Ошондуктан бир гана мына ушул экранын астындагы расмий Instagram баракчага гана кайрылыңыздар. Андан тышкары ушул номер аркылуу дагы биз менен түздөн-түз байланышып, кандайдыр бир эгерде биздин катышуучулар тууралуу маалымат билсеңиз, билдирсеңиз дагы болот. Албетте сөзсүз түрдө убакыт тардыгына байланыштуу биз талапкерлердин бардыгы менен таанышканга үлгүрбөй калдык. Нуржан айым биздин биринчи эфирден бери күтүп атат. Сиздин сабырдуулугуңузга да терең ыраазычылык билдирип, ал эми кийинки чыгарылышта биздин Нуржан кимге келгенин жана ошондой эле Баласагын мырза, Курсанбек мырза дагы кимге келгенин билебиз. Андыктан эң кызыктын бардыгы алдыда. Биз учурдан пайдаланып расмий баракчаларда көрсөтүлүп аткан биздин чыгарылыштар бул YouTube каналында НТСке тиешелүү жана Канат Шоу мен YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Ар бейшемби жума сайын 21:15-те биз жолуктук долбоорун көрүңүздөр. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Сак саламаттаңыздар, көрүшкөнчө. Жылуу сезимдерди бирге сезүү үчүн
biz